топлоңузган кыскасы. Анан туура эмес. Ал нерсе туура эмес, алардын кылган албетте туура эмес. Анан мени көрүп, мисалы, менден улуу эжелер дагы, мисалы 11-класстар, ал ошол азыр эже дейм, сиз дейм аларды урматтап сыйлап, ал эжелер дагы урунушкан. Ошондой сонун нерсе бар. Бир адам динге келсе, анын артынан 1000 адам динге келет. Бир адам хижапка келсе, бир кыз, бир айым, анын артынан 100 1000 болсун, ошончо келет динге, хижапка. Бир адам Аллах Тааланын буйругун аткара турган болсо, 1000 миллион адам Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып калат. Ага мисал биздин пайгамбарыбыз жана башка пайгамбарлар саллаллаху алейхи вассалам жана ошондой эле алейхиссалам. Ошол пайгамбарыбыз иншаллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз эң алгач ошол интернетте дагы аябай сөзү эмеси белгилүү. О Хадижа мага ким ишенет деп ошону айтат го. Айтканда азыркы заманда 1000 миллиарддаган мусулмандар бар. Туурабы? Ошол мусулмандар азыр ибадат кылып атышат Азыр алар ибадат кылып атышат алар. Пайгамбарыбыз башында ал бир мынтип неме кылган. Мындай Аллахым, мен чындап эле жеткизе аламбы ушул нерсени деп. Кийинки суроо болсун. Кийинки суроо менде исламда аял затынын орду тууралуу кандай ойдосуң? Исламда аял затынын орду тууралуу 3 бөлүккө бөлөм. 3 жаатта караштырам. Исламда аял затынын ордун. Айша энебиз, Фатима энебиз, Хадижа энебиз. Айша энебиз, эгер сиз Айша энебиздин тибинде болсоңуз, Айша энебиздин түрүндө болсоңуз, сиз илим алган сизге жагат. Илим алып, только илим деп сиз окуп, жакшы окуйсуз, сиз аябай сонунсуз. Мындайча айтканда. Анан жана ошондой эле Хадижа энебиз. Эгер сиз Хадижа энебиздин тибине келе турган болсоңуз, сиз такая бизнес-вумен, бизнес ачып, бизнес кылам деп, бизнес жасайм деп, сода, иш деп, ошонун үстүнө жүрөсүз. Так мындай шеф сиз бир жерге ошондой болосуз. Эгер сиз Фатима энебиздин тибине келе турган болсоңуз, анда сиз үйдөгү иштерге жакшысыз, үйдөгү иштерди жакшы кыласыз. Мисалы, тамак жакшы бышырасыз, же болбосо тамак жасаган жагат, же бир нерселерди жасап, мындай выпечка деп коет го, бир нерселерди бышырып, торт жасап, ана кылган сизге жагат. Же болбосо мисалы, мага идиш жууган жакпайт да. Анан кийин ошол жактан немем бар да. Сизге балким ошо идиш жуугандан сиз рахат аласыз. Анан үй шыпырган, үй жыйнаган просто сиздики да ал иштерчи, үйдүн полный, үйдөн чыкпай эле жүрө берсем да деп ойлойсуз да, ошентипчи. Бул Фатима энебиздин түрүнө жана тибине кирет. Аялды ушинтип 3 жактан караш керек. Фатима энебиз, Айша энебиз, Хадижа энебиз. Разияллаху анха энелерибиз. Иншалла ошонун негизинде эле ислам куралат, иншалла. Ошонун негизиндечи өзүңүздү билиңиз, кайсыл жактан мен ушул күчтүү жагым кайсыл, сильная сторона деп коет го, күчтүү жагым кайсыл, ошол жактан өзүңүздү аныктаңыз. Так, кийинки суроо. Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивацияң эмне? Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивациям бул 5ке кирүү. Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивациям бул 5тин дагы бир эң жогорку даражасында болсок деген ниетим бар, иншалла. Бул 5 болсо, 5. Анын эң жогорку даражасында кимдер турат? Куран жаттаган хафиздер турат, алымдар турат, пайгамбарыбыз турат, ошол эң жогорку даражасында. Сахабалар турат, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, бардык сахабалар бар ошол жерде. Топ эң мыкты 10 сахаба ошол жерде. Топ эң мыкты 40 сахаба ошол жерде. Күндө эрте менен, күндө таңда сиздин өзүңүздүн атыңыз, мындай именной деп коет го, баары азыр Starbucks ошону колдонуп атышат. Мындай неменичи атыңызды жазып берет, дагы мисалычы кофелердин сыртындачы, анан кийин аны мектеп сүрөкөт тартып кофе алдым деп ушинтип эме аласыз го, кандай сыйынасыз го. Ал жөн эле пластмасса бир идиш ал. Аны унуттуң, аны забудьте. Жөн эле кофе ичип алыңыздар, үйдөн эле кружкага жасап туруп, мына кружка турат. Ошентип эле ичип алыңыздар, эчкиңиздер келе турган болсо, ат жазып, ал нерсе маркетинг. Сон маркетинг ал. Маркетинг деген нерсе ошондой. Ал бул жакта 5те эң жогорку даражасында өзүңүздүн атыңыз жазылган идиштер келет сизге. Алга Каусар суусу келет. Судан тунук,
Сүттөн таза, сүттөн ак. Суу келет атайын, каусар суусу. Каусар суусун ичким ичип көргөн эмес. Көрө элек пока что. Бейиштин эң жогорку ушул жана айтып аткан даражаларында бул канча аят болсо Куранда ошончого чейин бул бейиштин даражасы болот. Бейиштин мындай айтканда этаж болот. Кайсыл аяттан токтосоңуз, ошол аят, ошол жерге, ошол бейиштин ошол этажына киресиз. Ал жерде сахабалар бар. Ал жер VIP место деп коет го. Ошондой VIP место. Аллах Таала бизге неме кылбады. Ушунча Аллах Таалага байлык керек эмес. Ошол даражаны көркөм мүнөз менен жана ошондой эле Куран менен ала аласыздар. Ибадат кылуу менен, 5 убак намаз окуу менен ала аласыздар. Ошол эң жогорку даражаны. Менин Фазаил Амал китебинен кийин окугандан кийин мен ыйлаган күндөрүм болгон. Мындай ыйлап неме кылгам. Ошол я хочу депчи, немеке эң бир ошол бейиштин VIP местоларына я хочу депчи. Күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолугуп турган мүмкүнчүлүк болот. Бейиштин ылдыйкы даражаларындагы адамдар бир айда бир жылда бир келип пайгамбарыбызды ушунчалык сагынышат, бирок бир айда бир жылда бир келип Аллах Тааланын уруксаты менен гана келип ага пайгамбарыбызга зыярат кылып кетет. Пайгамбарыбыздан кабар алып сүйлөшүп кетет. Бүткүл бир мусулмандардын цели болуш керек ушул. Мен бейиштин эң жогорку даражасына кирем деген. Ошондой максат болуш керек. Анан жүрө бербей, бул жакта машина алышым керек, үй салышым керек деп коюп. Жок. Мына, азыр камера жанып, барыңыздар көзүңүздөрдү мындай бул жак караңыздар дагы, сразу карап жумуңуздар. Мисалы, жада калса караңгылыкты сезбей калат көзүңүз. Мындай кылганда караңгылыкты сезбей калат. Ошол көз ачып жумганча 1 секундага жетпей бул дүйнө өтөт да кетет, бүтөт. Анан кийин айтып калабыз. Бейиште, мисалы, иншалла бейишке кирели, Аллах насип кылсын. Амин деп туруңуздар. Мисалы, бейишке киргенде, мисалы, ошол дүйнөдө биз жашап келген дүйнөдө деп айтып калабыз. Ошол биз жашап келген дүйнөдө, же болбосо ошол дүйнө эми калды, кетти. Эгер шуну мындай бир чын-чынына келгенде, бул дүйнөгө келип ибадат кылып башка эч нерсе кылбай кетип кала турган дүйнө. Бул дүйнө чындыгында. Бирок Аллах Таала бир муктаждыктарды, биз инсаны түйшүктө жараттык деген Аллах Таала. Бир муктаждыктарды Аллах Таала жаратып койгон. Мисалы, адам тамакка муктаж. Аллах Таала жок. Аллах Таала бизге рызкыны берди. Рызкыны бизге туулганыбызга эмеде, энебиздин ичинде турганыбызда жазып койгон Аллах Таала рызкыбызды. Не жейбиз, не жебейбиз. Бүгүн сиз не жедиңиз, ошону Аллах Таала жазып койгон. Эмнени жей пока что аны жазган эмес. Мисалы, мен бир конфетти алып келсем дагы, эгер ал конфет менин рызкым болбосо, аны мен жебеймин. Сиз нени жедиңиз, алкымдан, мына тамактан алкымдан өттү, ошол сиздики. Сиз нени кийип турасыз, сиз не үстүңүздө не турат, ошол сиздики. Всё. Сиз пока что кие элек нерселер, мине элек машиналар, ал пока что сиздики эмес. Аллах Таала жазбаса болбойт ал нерсе. Болбойт. Тагдырыңызга машина алат деп жазса аласыз, албайт деп жазса албайсыз. Үй десе үй, башка десе башка. Аллах Таала рызкыны жазып койгон бизге. Рызкыны эң чоң көйүтө турган нерсе бул эрте туруу. Багымдатка чейин, күн чыкканга чейин туруш керек, намаз окуш керек, тахажжуд окуш керек. Эсли кааласаңыздар, анан жана ошондой эле Вакыя сүрөсүн окусаңыздар, Аллах Таала рызкыңыздарды кенен кылып берип коет. Сколько хочешь, спроси дейт. Канча каалайсың, таштайт Аллах Таала. Аллах Таалага мага ушунча сом керек деп айтып, жана ушундай Аллах Таала билип турат биздин оюбузду. Бирок ага кошуп биз, мисалы, Аллахым мага ушунча акча бер. Мен ата-энемди умрага алып барып келейин. Умра хаж кылдырып келейин, үчөөбүз барып келели, например, да? Атам, апам, мен деп деген сыяктуу кылып. Же аялым деп, же болсом күйөөм депчи, мисалы, умрага барып келели, үчөөбүз, типа.
ошол акчаны мага бер Аллахым, мен ушул умрага барам, сенин барып ибадатыңды кылайын Аллахым. Пожалуйста, ушул акчаны мага бер десеңиз, Аллах Таала санап туруп, Аллах Таала астыңызга таштап коет. И больше кыл. Барып ал жактан не только билет эле алып эмес, барып ал жакта зам суу алып кел, башка она муна белектерди ал, хадия ал, жана толтура сонун нерселерди алып кел деп Аллах Таала ашыгы менен берип коет. Малика устазды айтып берейин. Малика деген Казакстанда эң чоң сонун устаза бар. Ошол устаза айтат, биз үй алганбыз дейт. Үйүбүз жок эле дейт да. Өзүнүн подкастында айтат, үйүбүз жок эле, бирок үй алганбыз дейт. Кантип биздин туугандар, биз шаардан, Алматыдан дегенби, ушундай да, мындай шаардан да. Шаардан бир үй алайлы, Аллахым бизге үй бер. Ошол үйдөн Алматыга аэропортко жакын, типа да, жакыныраак. Анан биздин үйгө келип, мисалы айылдагылар биздин үйгө келип, ошол шаарда туруп, ошол жерден умрага кетсин деп, ошол ибадатты байланыштырып туруп Аллах Тааладан сураган. Баягы Малика устазга, Хафиза устазга Аллах Таала баягы үйдү берген. Аллах Таалачы. Көрдүңүзбү? Бир нерсени себеп кылып сурасаңыз, неге экенин сурасаңыз, Аллах Таала берет. Мисалы сиз бир адамдан акча сурасаңыз, же апаңыздан мисалы акча сурасаңыз, же болбосо кичинекей балдар сурашат го, мага бериңчи 20 сом дейт го. Ошондой деген учурда мисалы неге деп сурайсыз да? Неге дейсиз? 20 сом неге? Не кыласың? Топтойсуңбу, мороженое аласыңбы? Же болбосо 20 сомго бир юпи аласыңбы? Аны каяка иштетесиң деп сурайсыз. Аны ол мынтип бир китайский бир нерсе бар экен, мындай кытыраган, ошону алам десе, сиз ой дейсиз, кой, булчу бербей эле койгон жакшыраак дейсиз да. Неге? Себеби дегенде аны зыян да. Ал сиз билип турасыз, бул жакта жаш бала билбейт. Онун жакшына көрүнүп кытыраганын эле жагып атат агачы. Ал эми ошону сиз эгер ошол жаш бала мага 20 сом берсеңиз, может мен топтоймун, анан топтоп копилкама чогултуп, анан бир чоң бир велосипед аламын деди. Же болбосо бүгүн аябай мороженое жегим келип атат, мага пожалуйста бир 20 сом бериңизчи десе, сиз кантип бербейсиз? Анан ой, ладно, давай мага, мен сага 40 сом берем, 2 мороженое алып кел, сага мага деп туруп сразу ошентесиз да. Туурабы? Дароо ушинтип бересиз. Пайдалуу нерсе болсо, сизде акча барбы? Өзү адамдар негизи мындай көпчүлүгү берешен болот, чындыгындачы. Адамдар ошо тем более кыргыз элибиз аябай берешен болот. Бул акчаны таштап берип, өтүп жүрө беришет адамдарчы. Аябай берешен. Недавно сборда кылышты го, Хамза, Аслан, ошол ненелерибизге. Аларга дагы буюрса Аллах Таала оорусуна шифа берсин. Ошолорго дагы бир кыргыз элим аябай көп миллиондор чогултуп коюшту го. Миллиардка жетейин эле деп калды акча. Анан Аллах Таала ушундай бир берип койду алардын жүрөгүнө берди, колуна берди, иштерине береке берди, бардыгына берди, иншалла. Буюрса дагы илимий сабактардан көрүшкөнчө барыңыздарга кааларым, өмүрүңүздөр узак болсун жана берекелүү болсун. Жана ошондой эле күтүлбөгөн балелерден Аллахым сиздерди сактасын. Буюрса ар дайым дин менен жүргөнү, таза жүргөнү, даарат менен жүргөнү Аллахым насип кылсын. Жана ошондой эле айткандарыбызга буюрса чын жүрөктөн амал кылууга Аллахым насип кылсын. Чын жүрөктөн амал кылыңыздар, уккан нерсеңиздерди. Бул өтө сонун нерсе болот иншалла. Жана ошондой эле биздин YouTube баракчабызга жана Instagram башка баракчаларга, социалдык тармактарга катталып алсаңыздар, сонун илимий жеткирүүлөрдү, илимий бир хадис болсо да жеткизгиле деген нерсе сөз бар го. Ушул бир хадис болсо дагы сиздерге пайдабыз тийип, бир иманыңыздарды бир мынтип бир жүрөгүңүздөрдү, бир нафсыңыздарды бир силкип деп коет го, бир ошондой силкип кагып, анан ошо бир сиздерди ойготуп буюрса ошол дин жолунда кызмат кыла турган бир инсандар чыга турган болсун биздин баракчадан, биздин каналдардан. Буюрса эгер сиздерде жашооңуздарда бул сабактан кийин бир сонун өзгөрүүлөр болгон болсо, өзгөрүүлөрдү байкасаңыздар, албетте комментарийге жазып коюңуздар. Жана ошондой эле азыркы учурда сиздердин оюңуздар өзгөргөн болсо, аны дагы жазыңыздар. Менин оюм ушундай өзгөрдү, ушуну билбейтим, ушуну билдим деп. Мен окуймун ар бир комментарийни, ошого дегенде аракет кылам окуганга. Жана ошондой эле эң мыкты сөздөрдөн кааласаңыздар жазып койсоңуздар болот, урматтуу айымдар. Жана барыңыздарга
Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh.